Сөз Мусабиров Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу Акылбек Сөнбекович, сиз жакшы доклад бердиңиз. Ушул жазгы тала боюнча чарбалык жумуштарды өткөрүүгө карата даярдык жүрүшү боюнча мен биринчи суроом мына Айыл чарба министрлигине айтсаңыз, мына акыркы айда канча жер семишиктер кирди Кыргызстанга? Статистикаңыз барбы? Жер семишктерди өсүмдүккө зыянкер каршы колдонуучу пестицид, гербицидтер. Саламатсыздарбы? Департамент жетекчиси Кенжебаев. Жалпы Кыргызстан боюнча 155 000 тонна азоттук жер семиз керек болсо, ошол күндө бүгүнкү күнчө киргени 12.299 тонна болгон. Айтсаңар, мына жаңы кодекс боюнча муга НДС төлөнөбү азыркы кирген ушул пестицидтер, гербицидтерге? Буга чейин НДС төлөнгөн эмес, бирок жаңы кодексине койгондо азыр ташып келүүчүлөр жөнүндө дагы ушул маселе көтөрүлүп атат. Бирок бул маселе боюнча азыр Минэконом жагына берилген мурункудай эле айыл чарбага тиешелүү боюнча НДС кирбейт деген сунушубузду бергенбиз. Эми кандай анда баасы көтөрүлөбү анда НДС кирип калса? Мурун НДС төлөнчү эмес да? Кирбейт. Урматтуу министр, сиз айттыңыз, Россияда $770, Өзбекстанда $445 карбамид. Мынча чоң айырма. Не себептен? Эми алар бир мамлекеттин өзүнүн ички баа саясаты бар да. Ушу эки эсе Россиядан эме болот. Өзбекстан менен канча миң контракт түзгөн, жеңилдетилген атайын алып келчү да. Жана айттыңыз, Давальский бизден нет биремен Акылбек Сөнбекович айтпады. Ошону канчалык эмеде алып барып атасыңар? Талайбек Айтмаматович, 17 ноябрда макулдашууда 100 000 тонна болчу. Мына Акылбек Сөнбекович айтпады. Быйылкы жылы 150 тоннага, 150 миңге чыгарып атабыз. Рахмат. Ана могул жерде айттыңар, 17 компания бар, бирок мүмкүнчүлүгү бар дедиңер. Бардык райондордо эмес деп айттыңыз да, бардык райондорго мүмкүнчүлүк жокпу камсыздана курган? Жок, мени туура түшүнбөпсүз. 12 000 тоннанын ичинде булар бардык Кыргызстан боюнча кээ бир райондордо талашылып баштала элек да. Ошону айттым мен. Башка райондо баштала элек деп. Азыр мына кредиттер боюнча мына банктарда ФСХ боюнча мурун 10%дан берилчү, азыр эми 6%га түшүрүп атасыңар, эми бул жакшы көрүнүш. Ана мындай сөздөр жүрүп атат да, мурунку ушу айыл чарбасына керектүү кредиттерди алгандарга эми 6%дан алганга мүмкүн эмес деп атат. Ушул боюнча кандай комментарий бере аласыз? Ким бар бу жерде? РСК Айыл банктын барбы өкүлчүлүктөр? Айыл банктын жетекчиси бул жерде, экөө тең эле жетекчилер биякта. Биз деген Айыл банктын председатели Букабаев Улан, биз бере баштадык 6% менен. Бүгүнкү күнү заявкаларды толук кабыл алып атабыз. Минфин менен келишим өткөн жумада кол коюлган. Уже ушул жумадан баштап заявкалардын баарын кабыл алып, обработкалап, уже бере баштадык да. Бүгүнкү күнгө мен азыр акыркы данный боюнча ушу 4,5 миллион сом уже Кыргызстан боюнча бердик да. Ушул ФСХ 10 боюнча 6% кредиттерди. Убакыт токтоп турсам, мен түшүнбөйм. Мурун 10%дан берилген алгандар бар да, кредит алгандар, туурабы? Ошолорго кайрадан биз график менен төлөп беребиз, 6%дан алабыз десе, силер уруксат берип атсаңар. Ушундай барбы ушундай көрүнүштөр? Жок, азыр деген алса боло береби? 10% алган график менен төлөп атат, бирок 6%дан азыр силер берип атпайсыңар. Азыр ошо параллельный кредитке ушул берип атабыз да. Ошо мүмкүнчүлүк бар эми боюнча. Туура. Рахмат. Дагы бир суроом, бүгүнкү күндө бир жылда келетен статистика боюнча күйүүчү майлардын канча миң тонна мындай камсыздандырылат Кыргызстанга? Жазгы тала жумуштарына 41 000 тонна, жалпысы 100 000 тонна дизелдик күйүүчү май керек бизге. 41 000 тонна. Жазгы тала жумушунда 41 000. 41 000. Акыркы суроом, сиз жанагы үрөндөрдү дыйкандарга мындай жеңилдетүү боюнча 45 сомдон 46 сомдон деп атайын эме айтпайсызбы жана атайын жардам бериш боюнча?
Ошол канчалык мында үнөмдүү болот, канчалык ошо айыл чалбарга жана буудайды өстүрүү боюнча бааларын айтып атпайсызбы? Ошондо пилоттук түрдө биринчи ар бир областтын өзүнүн климатына жараша болот да, жана клейковинность деп коет, билесиз, түндүк жакта эмес болот. Ошону азыр берип аткандарыңыз канчалык пайдалуусу бар? Канчалык мында реалдуу? Талайбек Акманович, бизге келаткан үрөндөрдүн баары биздин Кыргызстандагы катталган үрөндөр. Бул сорт сыноодон өткөн үрөндөр. Булардын алды генетикалык потенциалы 100 центнерге чейинкилер. Ошондой жакшы үрөндөрдү алып келип атабыз. Бирок эми жакшы үрөндүн келиши өзү бияктан жакшы иштетпесе, анда үрөн жакшы түшүм бере албайт. Ошон үчүн дыйкандарыбыз жакшы мамиле кылып, жакшы өстүрүш керек да. Ошондо чалбыралык эмелерди түзүп атасыңар да, фермерлер ушул жакшылап өстүрүш үчүн көзөмөлдү жакшы болуш керек да. Ооба, эми жер-жеринде кызматкерлер көзөмөл кылат. Рахмат, эми сиздерге ушул 10 секунд кошуп коюңуздар. Рахмат, Акылбек Сеймович. Эми ушул жазгы талаа жана чарбалык жумуштар өткөрүүдөгү силерге ийгилик каалайм. Эми ушул жазгы талаактар ийгиликтүү болсун. Рахмат. Рахмат.